кошуп ал силерге тест иштейбиз. Ошол тесттин шилтемесин берем силерге. Телефонуңузду баарыбыз алып чыгабыз дагы. Азыр биздин өзүбүздүн 7-Б класс ал жерде 10 суроо бар. Биздин буга чейинки өтүлгөн темалар. Экинчи, сөз түркүмдөрүнүн грамматиканын кайсы бөлүмүн үйрөтөт? Канчанчы суроо келди? Сөздөр деген эмне? Буну өткөнбүз, кыймыл аракеттин атын билдирет. Жандуу, жансыз нерселер. Туурандуу сөздөрдү тапкыла. Кийинки 6-чы суроосу. Белгиледикпи? Кош сөздөр. Кайсынысын туура деп эсептесеңер, ошону белгилейбиз. Сырдык сөздөр сөз түркүмдөрүнүн кайсы түрүнө кирет? Маани берген карата канчага бөлүнөт? 2-ге, 3-кө, 4-кө. Өзүңөр туура деп эсептегенди. Канча балл болду? 90. Азыр мен бул жактан журналдан көрөм. Эмес канча иштегениңизди. Баллы Айпери 60 упай туруп. Андан кийин Байбол 80, Баян 40. Дагы буну өзүбүздөн иштейбиз кайталап. Асема 70 упай болду. Туура эле айтып атамбы барыңарды? Талант 50. Жакшы. Айсалкын 70. Асема 40. Рейна. Рейнаны канча деп ойлойсуң? 100. Өзүң айтып койчу. 90. Жакшы, эң жакшы 90 упай болуптур. Бурул 90. Демек. Андан кийин сабактын аягында бул алган упайыңарды бул жердеги журналдан карап, өзүбүздүн кызыл журналыбызга баабызды түшүрөбүз. Эми балдар, бүгүн биз кайсы теманы өтөт экенбиз? Кызматчы сөздөр. Бүгүнкү сабакта балдар, кызматчы сөздөр деген эмне? Анын башка сөз түркүмдөрдөн айырмасы, анын өз алдынча турганда кандай мааниге ээ болот? Кызматчы сөздөргө кандай сөздөр кирет? Ушул тууралуу маалымат аласыздар. Анан өз алдыңарча дагы китептен көнүгүү иштейбиз. Сөздөр жаңы дагы тесттен иштедик. Сырдык сөздөргө кайсылар кирчү эле? Туурандуу сөздөргө кайсылар кирчү эле? Туурандуу сөздөр. Эстейбиз кана. Жандуу, жансыз заттардан чыккан сөздөрдүн баардыгы эмнеге кирчү эле? Туурандуу сөздөр. Ал эми сырдык сөздөргө кайсылар кирчү эле? Адамдын ички сезими, ички сезимин айтканда. Дагы турмуш тиричиликте пайдалануучу сөздөр бар эмес беле? Алар кайсылар? Демек, ошонун эле кайра биз бүгүн көтөрүп турган темабыз кайсы экен? Ошолорго улай эле берген кызматчы сөздөр. Кызматчы сөздөр деген кыргыз тилинде маани берүүчү жана маани бербөөчү эки топко бөлүнөт экен. Мына бул жерде дагы көзүңүз көрүнүп турабы? Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөр маани берүүчү. Маани берүүчүлөргө зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, такточ, беттеш. Ал эми маани бербөөчүлөргө кайсылар кирет? Сырдык сөздөр, туурандуу сөздөр, эми мунун экөөсүн булардын айырмасын айтып берейин силерге. Маани берүүчү сөз түркүмдөр. Мисалы зататоч, адам атын айтсак, Асан, Айгүл десек маани берип атабы, түшүнүп атабызбы? Ал эми кызматчы сөздөргө кирүүчү сөздөр жана, менен, арине деген сөздөр кирет. Мисалы жана десем түшүнөбүзбү? Сөз эмне жөнүндө болот? Демек айырмасын билип атабызбы? Маани жана кызматчы сөздөр. Биз буга чейин сырдык сөздөр жана туурандуу сөздөр тууралуу маалымат алганбыз. Бүгүн кайсы тема боюнча маалымат алат экенбиз? Кызматчы сөздөр. Эми кызматчы сөздөрдү аты эле айтып тургандай. Пункт коюлса, кызматчы сөздөр өзү сүйлөм менен сүйлөмдү, сөз менен сөздү бириктирип, бири-бирине байланыштырып турган сөздү биз эмне дейт экенбиз? Кызматчы
сөздөр деп айтат экен. Кызматчы сөздөр маанисине карата чоң 4 топко бөлүнөт экен. Китебибизди карайбыз, канчанчы бет экен китебибизде? 26. Китебине дагы ачык болот. Маанисине карата кызматчы сөздөр канча топко бөлүнөт экен? 4 топко. Маани берип жакшылап кулак салып, окуп туруп, анан биздин тестибизде ушулардан суроолор болуп калса, жооп бере албайм. Биринчиси кайсы экен? Жаңылык. Экинчи сөздөр билет экен. Шекилдүү, туура, боюнча, жарашкан деген. Анан тестте сүйлөп. Жана аса дегеле кызматчы сөздөрдүн аткарган кызматы эмнеге? Сөз менен сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырууда сөзсүз түрдө эмнеге? Бул сөздөр байламдалат. Жана, менен деген сөздөр ташты. Чынжыкча сүйлөм. Жеңишпектин мүнөздү ошондой болсо дагы. Жакшы. Асан менен Демек, көрдүңүзбү? Эмнени айтып атабыз бизге? Байламдалар, кызматчы сөздөр дегеле биздин жашоо турмушубузга керек деген. Эгерде бул байламда кызматчы сөздөрдү биз катыштырып сүйлөмбүз албасак, бири-бирибизди кыргыз болсок дагы бири-бирибизди жакшы түшүнө албай калабыз. Эмне үчүн түшүнө албай калабыз? Кайсылар келет экен? Гана, өрөгөнү дагы кайсына кирчү элек? Сырдык сөздөр. Эмнеге кирчү элек? Сырдык сөздөр анын ичинен колдонуучу сөздөр. Демек, бул сурактан 5 алды, анткени ал так жооп берди. Бул сүйлөмдө бөлүнчү сөз. Асан аябай акылдуу бала бул сүйлөмдө. кыздар, Сүйлөмдө бөлүнчүлөр эң. Анан биздин кызматчы сөздөрдүн маанисине карата канчага бөлүнөт дедик эле? Адалдык сөздөр, канчанчы эмен. Адалдык сөздөр деп эмен сөздөр берет экен алар. Албетте, мүмкүн, болжол, окшой, чынында сөз. Жалпы жолунан кызматчы сөздөр тууралуу жандоочуга, бөлүкчөгө, адалдык сөздөргө кайсы сөздөр өтүлүүчү биздин сабактарыбызда ар бирине дагы өз-өзүнчө токтолобуз. Биз жалпы жолунан түшүнүп алдык. Келгиле, тез-тез. Орунан иштегенде, бүткөндө болот. Азыр мен силерге көнүгүү иштеп бүткөндөн кийин отурабыз. Биология сабагынан канаттуулар жөнүндө тема өттү. Орунан Айгүл өзүнүн үй бүлөсү тууралуу, дооч тууралуу. Асан сабакка келген бул сүйлөмдө байламда себеби менен угуп жатты. Бул сүйлөмдө кейипкер, бул сүйлөмдө жараша балдар сабакта болсо биз сөздөр же болбосо маани бербөөчү сөздөр түзүлөт керек. Анын ичинен дагы ар бир жанагы бөлүкчө, байламда, жандооч, адалдык сөздөр боюнча. Баштайбызбы? Шилтемени 7-Б класс деген өзүбүздүн тайпабызга жөнөткөн. Бул шилтемеде бүгүнкү темабыз боюнча болчу тесттер. Карап иштей бергиле. Жөнөтүп койдум. Мен муну чогултуп алайын. Анан бул экрандан да алган биздин упайларыбыз жазылып чыгат. Силер жазып бири-бирибизге жардам беребиз. Ар бирибиз өзүбүздүн жагыбыз менен журналдан карап турам. Бурул 105, Байбол 100. Окуучулардын алган упайлары 100. Бүгүнкү тема боюнча балдардын
эч кандай карабастан